Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Şаңду тарихыбызга көз жүгүртсөк, ислам тарихы bir колуна Куранын, bir колуна кылычын алып, дүйнөнү титиреткен жоо жүрөк батырлардын эрдиктерине толуу экенин байкайбыз. Алардын ичинде 97 жашында Арабиядан Истанбулду фатх кылуу үчүн Византиянын борборуна бастырып келген Абу Айиб Ансари радыйаллаху анхудай карыялар да бар. 17 жашында ислам кошунуна башчы болуп, кошун тартып, Индияны ислам топурагына айландырган Мухаммад ибн Касым рахимахулладай муртугателик жаш жигиттер де бар эле. Албетте, булар сымдарын дүйнө тарыхына кылычтары менен оюп жазган, атагы алыска кеткен белгилүү инсандар. Бүгүнкү ролигибизде тарыхтын калың катмарында көмүлүп калган белгисиз баатырлардын бирин жана анын жүрөктү эргиткен окуясын сиздерге айтып бергибиз келди. Кане эмесе, биз менен бирге болуңуздар. Бисмилла. Бұл окуя Ахмад ибн Жаузи рахмахулланын Саффаты Суфва деген китебинде Абу Кудама аш-Шамийдин өз оозунан баяндалат. Мадина Мунаввар шаарында бир киши өткөн болуп, кишилер аны Абу Кудама аш-Шамий деп чакырышат эле. Аллах анын жүрөгүнө жихадка болгон сүйүүнү салганы ушунчалык, ал дайыма римдиктерге каршы казаттарды уюштурат болчу. Ал бир күнү пайгамбарыбыздын мечитинде достору менен маек куруп отурушат эле. Достору ага: "Ой Абу Кудама, сен бизге жихад майдандарында көргөн эң таасирдуу окуялардан бирин айтып бербейсиңби?" деди. Абу Кудама: "Жарайт", деди да сөзүн баштады. "Мен бир жолу шериктерим менен кээ бир аймактарда крестүүлөргө каршы жихад кылуу үчүн курал жарактарды жүктөөгө төө сатып алуу максатында Фурат дарыясы боюндагы Ракка шаарына барып калдым. Ошондой эле мечиттерде мусулмандарды Аллах жолундагы жихадка пул мал сарптоого кызыктырып даават кылдым. Ал күнү Раккада конуп калдык. Бир канча күн өттү. Bir günü eşik kagıldı. Eşikti açıp karasam, толук хижап кийген bir аял экен. Мен ага: "Сизге эмне керек?" dedim. Ал мага: "Сиз Абу Кудама болосузбу?" dedi. Мен: "Ооба, менмин" dedim. Ал: "Бүгүн жихад үчүн мал чогулткан киши сизсизби?" dedi. Мен: "Ооба" деп жооп бердим. Ал бир жамак салынган түйүнчөктү мага берип жатып, жашып, ыйлап жиберди. "Сиз бизди Аллах жолундагы жихадка мал берүүгө чакырган экенсиз. Мен өзүм эң жакшы көргөн өрмө чачымды кесип, атка тушамыш өрүп алып келдим. Валлахи мындан башкага курбатым жеткен жок. Элдин назары түшпөсүн деп топуракка милеп түсүн да өзгөртүп койдум. Алыңыз, Аллахтын өзүнүн жолунда атка тушамыш болгон чачымды көрүп, мага ырайым кылуусун үмүт кыламын" деп бурулуп чыгып кетти. Аллахка ант болсун, анын динге болгон сүйүүсү жана Аллахтын кечиримине, бейишине болгон кызыгуусуна таң калдым. Ошентип, мен шериктерим менен Раккадан жолго чыктым. Biz şahardan atlanıp Maslama ibn Abdülmalik'tin korgonuna kelgenibizde arkadan bir atcan kişi: "Oy Abu Kudama, oy Abu Kudama, Allah sağa rahim kılsın, meni kütö turgun" dep kıykırdı. Men şerikterime: "Siler jönüy bergile, men bul atcan kişinin sözünü ugayın" dep ağa karay at başım vurdum. Al atcan kişi kelgen boydum meni menen kucaktaşa uçturaşıp, menin ümitimdi jerge koybogon jana sağa şerik boludan makrum kılbagan Allah'a maktollar bolsun dedi. Men ага: "Сага эмне керек?" деп сурадым. Ал: "Силер менен бирге казатка барамын" dedi. Мен ага: "О боло бет кабыңды ачкын, жүзүңдү көрөйүн. Казатка жарагадай болсоң чогуу барасың. Эгер жашың кичүү болсо каласың" dedim. Ал бет кабын ачты эле карасам, келбеттүү жаш эле жигит экен. Мен ага суроо берип: "Улум, атаң барбы?" dedim. Ал: "Атам жок. Атамды крестүүлөр өлтүргөн. Мен сени менен ошол атамдын кегин алууга бара жатамын" dedi. Мен: "Энең барбы?" dedim. Ал: "Ооба, энем бар" dedi. Мен: "Андай болсо, артыңа кайтып, энеңдин кызматын кылганың сен үчүн жакшыраак. Анткени бейиш кылычтардын көлөкөсү астында, ошондой эле энелердин таманынын астында балам" dedim. Ал: "Энемди тааныбайсызбы?" dedi. Мен: "Жок" dedim. Ал: "Менин энем жанагы сиздеги аманаттын ээси" dedi. Men: "Kaysı amanat" dedim. Al: "Tuşamışçı" dedi. Men düşünbey: "Kaysı tuşamış" dedim. Al: "Subhanallah, uşunça tez esten çıkarganыңız emnesi? Menin enem keçele sizge amanat kılıp tүйүнчөк жана tuşamışlardı berbedi bile" dedi. Men oşondo gana anı estep: "Oba" dedim. Al: "Oşol ayal menin enem bolot. Al meni jihadka чыгууга buyurdu. Jana maga artka kaytpogу anт ичирdi. Anam maga: "Ey ulum,
Эгерде капырларга жолуксаң, артыңды көздөй качпагын, өзүңдү Аллахка тапшыргын, атаң жана туугандарыңдын орду бейиште, деп анам мени көкүрөгүнө басып, асманды тиктеп, о Аллахым, о Раббим, мына бул менин улум, жүрөгүмдүн парчасы, көңүлүмдүн майрамы, мен аны сага тапшырдым, аны атасына жана бир туугандарына жеткизе көр, деди эле, деди. Анан ал жигит, Аллахтын аты менен суранам, Аллах жолундагы казатта мени кур койбогун, Аллах кааласа шейит жана шейиттин улу болгум келет. Мен Аллахтын китебин жаттаганмын, ат өнөрүн жана мергенчиликти жакшы билемин. Мени жашы кичүү санабагын, деди. Муну уккандан кийин бул жигитти аскерлердин катарына кошуп койдум. Аллахка ант болсун, мындай тың баланы көргөн эмесмин. Ат минсек бизден тез минет, аттан түшсөк бизден мурун түшүп үлгүрөт. Анын тили ар дайым Аллахты зикир кылуудан токтобойт эле. Биз жүрүп отуруп күн батар малда душмандын аймагына кирдик. Бир жерге жүк тактарыбызды түшүрдүк. Биз ороз элек. Ошол жерде ифтар кылууга ниеттендик. Жанагы бала бизге ифтарлык даярдаймын деп көшөрүп, ант ичип туруп алды. Биз өзүбүз даярдайлы дедик. Бирок ал макул болбоду. Анан ал ифтар даярдоого жөнөдү. Бир аз убакыт өттү. Тамак кечикти. Шериктеримден бири мага, Абу Кудама, теги жигитиң эмне болду? Карап көрбөйсүңбү? Деди. Барып карасам, ал жигит казанга от жагыптыр. Бирок абдан чарчаган бала бир ташка башын коюп, казандын жанында уктап калган экен. Мен аны ойготууну каалаган жокмун. Бирок шериктеримдин жанына куру кол барганды да туура көрбөдүм. Анан ифтарды өзүм даярдап баштадым. Мен анын уктаган абалын байкасам, ал бир кезде жылмайып күлө баштады. Мен таң калдым. Анан каркылдап күлүп, ойгонуп, мени көрүп чочуп кетти. Ал мага, байке, ифтарлыкты кечиктирдим. Келиңиз өзүм даярдайын. Акыры мен жихаттагы кызматкериңермин, деди. Мен, жок, Аллага ант болсун. Сен бизге эчтеке деле жасап бербегин. Болгону жана кандай түш көрдүң? Эмне сени күлдүрдү? Ошону мага айтып бергин, дедим. Ал, мен бир түш көрдүм, деди. Мен, кандай түш? Мага айтып берчи, деп сурандым. Ал, койсоңузчу, бул Аллах менен менин ортомдогу иш, деди. Мен ага, мен сага эч кимге айтпоого ваада берем, түшүңдү мага айтып бергин, деп жабыштым. Ал, мен түшүмдө бейишке кирдим. Бейиш Аллах китебинде айткандай кооз экен. Мен бейиштин өзгөчө кооздугуна абдан таң калдым. Түркүктөрү жакуттан, эшик терезелери алтындан, дубалдары күмүштөн салынган, пардалары түшүрүлүп, жеңил гана желпилдеп, нурга толуп турган касырларды көрдүм. Пардалар ачылганда ай жүздүү сулуу кыздар көрүндү. Алардын бири мени көрсөтүп жанындакыларга, бул Марзиянын күйөөсү болот, деди. Мен андан, сен Марзиясыңбы, деп сурадым. Ал, мен Марзиянын кызматкеримин. Марзияга жолугасызбы? Анда касырга кириңиз, Аллах сизге ырайым кылсын, деди. Касырдын эң үстүндө кызыл алтындан салынган бир үй бар болуп, анда жашыл жакуттан, буттары ак күмүштөн жасалган карават бар экен. Караваттын үстүндө жүзү күн нурундай нурлуу, сулуу бир кыз отурган экен. Аллах сактады. Болбосо бул үйдүн кооздугунан жана бул кыздын ашкан сулуулугунан көзүмдөн жана акылымдан айрылмакмын. Жанакы кыз мени көрүп, Аллахтын сүйүктүү досу, кош келипсиз, мен сиздин, сиз менин, деди. Анын сөзүн уккандан кийин мен ал кызды дароо кучактамак болдум эле. Ал кыз, шашылбаңыз сүйүктүм, сиздин мени менен бирге болор убактыңыз толгон жок. Бирок эртең бешим намазынан кийин биздин жолугуубуз ыйгарылган, деди. Байкем, мен ошого сүйүнүп күлдүм, деп көргөн түшүн баяндап берди. Мен ага, жакшы түш көрүпсүң. Бул түшүңдө бир жакшылык бар иншалла, дедим. Биз тамактанып алган соң мужайит шериктерибиз менен бирге рыбатка турдук. Таң атты. Душмандар биз тарапка каптап келишти. Биз дагы аскерлерди ретке салып, согушка даярдандык. Мен кишилерди байкасам, ар бири өзүнүн жакындары менен бирге турушуптур. Тиги жаш жигит көрүнбөйт. Мен издештирип жүрүп, аны эң алдыңкы катардан таптым. Мен ага, айланайын балам, согуш тажрыйбаң барбы, дедим. Ал, жок байке, бул менин капырлар менен болгон эң обулку беттешүүм, деди. Мен ага, ой балам, согуш сен ойлогондой оңой эмес. Бул деген кан майдан, кан төгүлөт. Балам, сен арткы катарга баргын. Эгер биз жеңип жатсак, сен биз менен бирге жеңүүчүлөр катарында болосуң. Кокус жеңилип калсак, биринчилерден болуп өлтүрүлбөйсүң, дедим.
Al menin sözüme taң kalıp, uşul sözdü siz mi kaytıp jatasızbı? Dedi. Men, oba, dedim. Al, ey bayke, sen menin tozoku boluşumdu kalaysınbı? Dedi. Men, Allah saktasın, андай emes. Allah'a ant bolsun, biz cihatqa Allah'tan korkkonduktan çıkıp oturabız, dedim. Al, ey bayke, sen Allah Taala'nın, ey imandular, soğuşta katarlaşkan kapırlar tobu menen kezdешкенде артқа чегинбегиле деген аятын укпадыңыз беле? Siz menen артты көздөй качкандардан болуп, тозокко кирүүмдү каалайсызбы? Dedi. Men bul жигиттин Аллахтын буйруктарын мынчалык бекем карманган кайратына таам бердим. Men ага, ey улум, бул аяттын маанысы сен айткандан башкачараак, dedim. Ал мени уккан жок. Мен аны колунан кармап, арткы катарга алып бармакчы болдум эле. Ал колум менден тартып алды жана сунушумдан баш тартты. Биз ошентип тартышып турганда согуш башталып кетти. Батырлар каарданды, мергендер аткылады, кылычтар шилтенди, сөөктөр сынып, бут колдор үзүлүп түшө баштады. Таймаштын катуу болгону ушунчалык бардыгы жан уруп салгылашты. Пешим намазынын убакты киргенде Аллах крестилердин үстүнөн бизге жеңишин насип кылды. Жеңиштен кийин бардык жоокерлерди чогултуп, пешим намазын окудук. Намаздан кийин бардыгы өздөрүнүн жакындарын издей баштады. Болгону жанагы жаш жигитти эч ким эстеген жок. Анан мен өзүм аны издей баштадым. Эки тараптан да набыт болгондор абдан көп экен. Мен өлүктөрдүн арасын ат менен айланып чыктым. Жердин жүзү кызыл канга боелгон экен. Жүздөрүн баскан топочаң жана кандардын айынан эч кимди таанып болбойт эле. Аларды айланып жүрсөм, бир жактан: "Ой мусулмандар, мага байкем Абу Кудаманы чакырып бергилечи. Мага байкем Абу Кудаманы чакырып бергилечи" деген алсыз үн угулду. Мен бурулуп, добуш чыккан жака барсам, найза октор денесине сайылган, аттар тебелеп, оор жаракат алып, киши тааныксыз болуп кеткен жанагы жигитти көрдүм. Анын жанына чуркап барып: "Мына мен Абу Кудама, мына мен", dedim. Ал: "Сизге керезимди айтууга мүмкүнчүлүк берген Аллага мактоолор болсун. Осуятымды угуңуз", dedi. Аллахка ант болсун, мен анын бул абалын көрүп, өзүмдү токтото албай ыйлап жибердим. Баарынан да анын бир туугандарынан, жан жолдошунан ажырап, ал аз келгенсип, эми жалгыз уулунан да айрылган энесине боорум оорду. Мен кийимдерим менен анын жүзүндөгү кандарды сүрттүм. Ал: "Бетимдеги кандарды кийимиңиз менен сүртүп жатасызбы? Менин өзүмдүн кийимдерим менен сүртүңүзчү", dedi. Мени ый басып, башка сөзгө оозум барбады. Ал: "Байке, рухум чыккандан кийин сиз Раккага кайтып, менин энеме ал берген хадия кабыл болгонуна куш кабар бериңиз. Анын уулу Аллах жолунда аркасына чегинбеген абалда согушуп өлтүрүлдү. Чындыгында Аллах Таала ага шейиттикти насип кылды. Мен атам жана туугандарым менен бейиште жолугушам. Эй байке, мен энемдин сөзүңүзгө ишенбестигинен корком. Менин бул канга миленген кээ бир кийимдеримди ала кетиңиз. Энем аны көрсө, менин шейит болгонума ишенет. Энеме: иншалла, эми биздин жолугушчу жайыбыз бейиш, деп айтыңыз. Ha basa байке, менин тагы бир 9 жашар карындашым бар. Үйгө кирсем эле алдымдан чыгып, салам берип мени тосуп алып, качан үйдөн чыксам кыйлып ыйлап, эшикке чейин узатып калчу эле. Мен аттанарда алмага: "Ага, эртерээк кайтып келиңиз", деп калды эле. Сиз аны менен жолуксаңыз, ага жубатчу, жумшак сөздөрдү айтып, агаң сага салам айтты. Агаң сага: "Карындашым, сени жалгыз Аллага тапшырдым", деп айтты деңиз. Андан ал жылмайып: "Байке, Каабанын Раббисине ант ичем. Жанакы көргөн түшүм чындыкка айланды. Валлахи, азыр мен баш жагымда турган марзияны көрүп, жытын сезип турамын", деп чоң бир дем алып, рухун Аллахка тапшырды. Ошону менен биз аны ошол жерге бердик. Мен анын кээ бир кийимдерин алып, казаттан кайтып, Ракка шаарына барып, ал баланын энесинин үйүнүн дарегин издеп жүрөт элем. Мен анын үйүндө энесинин атында билбейт болчумун. Кыдырып жүрүп, бир үйдүн алдында турган кичинекей кыз баланы көзүм чалды. Анын жанына бардым. Ал менин алыс сапардан келгенимди байкап: "Байке, кайдан келе жатасыз?" dedi. Мен: "Жихаттан кызым", dedim. Ал кыз: "Жаныңарда агам жокпу?" dedi. Мен ага: "Мен агаңды тааныбаймын", dedim. Ал бул суроосун бир канча жолу кайталап: "Элдин баары келишти, агам эле көрүнбөйт", dedi да ыйлап жиберди. Мен ага: "Энең кайда?" dedim. Ал: "Энем үйдө", деп энесин чакырууга кетти. Энеси менин үнүмдү угуп таанып, эшикке чыкты. Ал мага: "Ой Абу Кудама,
Sen sүйünçü surap keldiңби, же aza bildirip keldiңби, dedi. Men, sүйünçü degeniңiz emne, aza degeniңiz emne, dedim. Ал аял, sүйünçü degenim, eger ulumdun artqa çekinbey soğuşup Allah жолунда şehit ketkenini aytmakçı bolsoň, anda 17 жылдан beri Allah üçün dayardagan belegimden kabul bolgonu dep bilemin. A eger ulumdun aman esen oljolar menen kaytıp kelgenini aytmakçı bolsoň, bul men üçün aza bolot. Andayda men munu Allah'tın belegimdi kabul kılbagany dep bilemin, dedi. Men aga, anday bolsa sүйünçü, sizden uluňuz çekinbesden, taymanbastan soğuşup şehit ketdi, dedim. Al ayal, sagan kantip işensen bolot, dep kolumdagy kurjunga nazar saldı. Men aga ulunun kanга milengen kiyimlerin görsötüp, bul kiyimler siz aga giygizip koygon kiyimler emespi, dedim. Al ayal, Allahu Ekber, dep sүйünüp ketdi. Birok munu ukkan tigi kiçinekey kız bir bakırıp ilagan boydun jerge jığıldı. Çoçup ketken enesi suğa kelip anın betine çaştı. Men anın başçağında oturup Kur'an okup deyim saldım. Al kız ıkışı bıylap atasının jana agasının atın çakırıp jatıp, akırı aldağı can tapşırdı. Enesi anı götürüp üyüne kirip eşigin jaap aldı. Men anın mentip kübüröp jatkandaryny okup kaldım. O Allah'ım, men senin joluna bir tugandarımdı, can joldoşumdu, jana жалгыз ulumdu atadım. O Allah'ım, menden razı bolgun, meni alar menen beyişlerde birge kılgın.